ортадағы жігіттердің өнерін барлығымыз бірлесіп тамашалайтын боламыз. Қазақстан құрамасы да, Қырғызстан Республикасының құрамасы да осы жарысқа жақсы дайындалып келгендігін көрсетіп бағып отыр. Мінекей қазір ойынның алғашқы минуттарынан ақ шабуылдың өзінен осы көріністерді байқауға болады. Кіші шеңберде жатыр Серке. Енді кіші шеңберде міне қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, Бағлан Шырынбаев әдемі жерден көтере білді. Қазанбас атты тұлпарымен. Қазанбас атты Сайгүлікпен енді бұл Қазанбас шабуылшы. Керемет екі жағына бірдей қайтады. Тоқтағыш. Жақсы қазандыққа жақсы бейімділген аттың бірі осы. Қырғызстандық шабандосында Серкенің бір сирағынан тартып жылып алуға әрекет етіп жатқандығын байқап отырмыз. Мінекей қазір Бағлан Шырынбаевты ойын алаң сыртына ығыстырып шығарып жіберу айла тәсілін қолданып жатқан сияқты. Рустам Тыналиевтің шабуылын қараңызшы. Керемет енді Қырғызстан шабандоздары өте керемет қорғанып жатыр. Көріп отырсыздар өздеріңіз. Межеде қазір ойын ережесі бұзылды. Ойын ережесі бұзылды. Рустам Тыналиев біздің шабандоздардың тура көлденен келіп соғып жіберген сияқты. Екпіндетіп кеп соқты. Жаңағы өзі ара қашықтық бар. 1 метрден соғу керек атты. Бұл жерде енді бір 3 метрден соғып, қазір ереже бұзылды. Ойыннан аластатылады. Рустам Тыналиев 5 минутқа дейін ойынға араласуға құқысы жоқ. Ойын ережесі бұзылды. Ойын ережесі бұзылды. Рустам Тыналиев біздің шабандоздардың тура көлденен келіп соғып жіберген. Ойыннан аластатылады. Рустам Тыналиев 5 минутқа дейін ойынға араласуға құқысы жоқ. Смотри, разобрались! О, корсач светится. Өзіңіздер білгендей 2016 жылы дүниелік көчмөндөр ойыны өтөт сентябрь айында. Ошого байланыштуу биздин Көкбөрү Федерациясында алдын ала сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул жылдын алгачкы ойын Норус турниринде 9-май турниринде жеңген команда Кыргызстан курама командасынын негизин түзөт деген сүйлөшүүлөр болгон. Ошого байланыштуу биздин Сары Өзөн Чүй командасы ийгиликке жетип, ушул Норус турнирин 9-май турнирин жеңгенге байланыштуу биз бүгүнкү күндө Кыргызстан курама командасын түзгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Акыркы 10 секундда демек бул беттеш соңуна чыгып калды. Сары Өзөн Чүй командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Биз дагы бир жолу Сары Өзөн командасын ошол биринчи орунду алышы менен куттуктайбыз. Негизинен Көкбөрү Федерациясы тарабынан быйылкы жылга бир топ ушундай мелдештер болот. Эмнеси болсо дагы беттеш соңуна чыкты. Сары Өзөн командасы Достукту 2-1 эсебинде жеңип алды. Достук командасы дагы өтө жакшы оюнду өткөрдү. Сары Өзөн дагы жакшы оюнду өткөрдү. Ошентсе дагы биз Сары Өзөндү жеңиши менен куттуктайбыз. Норуздан кийин катары менен ошентип 9-майда дагы улуу
жеңиш күнүнө карата Сүймөнкул Чокморовдун жана Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине арналган турнирдин жеңүүчүсү Сарыөзөн. Бүгүнкү күндө биздин Сарыөзөн чүй командасынан 6 оюнчу курама командага кирген. Андан тышкары Талас командасынан 2 оюнчу, Достук командасынан 1 оюнчу, МВД командасынан 1 оюнчу жана Бөрлүү командасынан 1 оюнчу. Өзүңүздөр билгендей, 2015-жылкы эң мыкты спортчу, эң мыкты көкбөрүчү бул Рустам Таналиев. Бул Сарыөзөндүн квотасына эмес, Кыргызстандын квотасына кирди. Oyuncularga токтолуп кетсек, биздин Сарыөзөн чүй командасынан Тыныч Алыбаев капитан команды. Ошол оюнчу кирди. Андан тышкары Султан уулу Кубаныч. Андан Юсупов Нурбек. Иманалиев Айбек. Рустам Таналиев. Масакеев Улан. Жана Насыпбеков Азат. Ошол эле Талас командасынын капитаны Марлис Койгалиев. Жана Сейитбек Анарбек уулу. МВД командасынын капитаны Темир Молдокулов. Бөрлүү командасынын капитаны Айбек Эсаналиев. Азыркы күндө эң мыкты оюнчулардын бири Достук командасынын чабуулчусу бул Манас Ниязов. Өзүңүздөр билгендей, ушу июнь айында бул курама команда түзүлдү. Июль айынын 10-унан 26-сына чейин бул биринчи этап сбор өтөт. Жакшы. Бул сбордун максаты балдарды машыктыруу. Мындай айтканда, командага ынтымак алып келиш да. 1, бүтмөй жок, 2. Ата сразу темп кошоңуз, темптерди кошоңуз жигиттер. Тесттер. Токтот. Орду устаныңдар. Жатабыз. 1, 2, 1. Түз кылабыз, түз, буттарды түз. 1, 2, 3. Ошол оюнчуларды биз кандай критерийлер менен тандадык? Эң биринчиден биз эң мыкты чабуулчуларды, Манас Ниязовду, Сейитбек Анарбек уулу, Рустам Таналиев, ушул балдарга окшогон мыкты чабуулчуларды алдык. Анан
1-1 ортого чыгуу 1-1. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда мыктылардын мыктысы болуп Султан Улуу Кубаныч деген оюнчубуз бар. Насакеев Улан деген. Ошол эле коргоо жагында ойногон бул Тыныч Алыбаев, Азат Насыпбеков, Темир Молдокулов, Марлис Койгелдиев, Айбек Эсаналиев, Айбек Иманалиев. Ушул жигиттерибиз бул коргоо жагында ойношот да. Aldı koluna. Kolsa böyle dayanırsın. Ошо курама команданын физ подготовкасы боюнча ушул биздин өзүбүздүн досубуз, бир тууганыбыз Толтоев Нурстан деген жигит даярдады. Ошол жигит ушул балдардын баарын ынтымак алып келип, күнүн эртең мененкисин саат 6-дан кечки саат 11-ге чейин ошол жигиттердин баарын тарбиялап, баарына өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, машыктырды. Belge müşkület çıkarsın mı? Koşpayım zaten. Aldığa gider. 10 but aldı boş gerek. Onday. Yerden ulap tavatqanda ошо өзүңөрдүн диткилиңердин менен ылдамдылыгыңар менен ушул күч кубат берет белгечи. Ошон үчүн чалгы чабыш керек. Муну бул чалгы өзү негизи бул биздин эле сууга түшкөн азыркы убакта 21-кылымдын алганда спорт немесине келе бул ата бабалардан калган эле бул өзү негизи спортко кирет. Бирок биз аны колдоно албай атабыз. Бирок буну биз деңгээлге жеткизип өткөзүп алсак бул спорттун эле түрү болот да. Kurama komandanın түскөндө сөзсүз түрдө бир адам түскөн жок. Бунун өзүнчө бир комиссия түзүлгөн. Бул аттын аты Lexus. Агей. Жош аттын атын уккан эле турду. Байлай тазалай берүүсү болот бул аттарчы. Көңгөн, тааныйт. Неме кылбайт меке. Тиштейбет деген жок да буларда.
7-8 жылдан бeri багып жүрөм бул атты. Айырмачылыгы бул аттын жоошта мына колго көнгөн аттар мына. Эмес жок. Убакытты күтөт. Берки аттардан айырмасы ушунда. Чоң да ат мына көргөзүн. Ортого көп түшөт да бул ат. Көп түшүп мына бутуна тарам алган мына. Жоон ойуп кеткен да мына тарамыш жоон ойуп кеткен мына лечение алып турабыз. Ар дайым лечение менен өтөт, антебиз аксап калат. Ошончо аксатпаш үчүн алдын ала лечение алып турабыз булардын. Кыргызстандын намысына жараган мыкты аттардын биринен. Жакшат. Мына Байтур деген ат. Бу да колго көнгөн ат, жакшат. Ага Байтур деген мына жакшат. Бу да Кубантай минет. Бу да бири-биринин аты да. Бул адамдан кичине эле акылы басыраак. Акылдуу, өтө акылдуу. Үстүндөгү кишисин да, баккан кишисин да билет да бул. Бардык жагынан төп келген ат бул. Эмне кызмат аткарганын да билишет булар. Ортого түшө турган ат өзүнчө. Эмен аттар өзүнчө болот, эми ошолордун арасынан өтө акылдуу аттар да. Кыргызстанда тандалган аттар эми булар. Аябай үйрөтүлүп бышкан аттар. Бул эми оюн башталганда эле өзүн сезет. Дайындайт өзүн буларчы. Мына ортого түшүп атканда дагы ошол үстүндөгү балага берки соперникке караганда эртерээк жанталашып турганга аракет кылат. Оңтойун таап берет, ыңгайын түсүп берет үстүндөгү балагачы. Ошол эми улакты тийгенде эле уже булар казанга кеткенге аракет кылышат. Ошо казанга жетип улакты салганга көмөк көбүрөөк берет да. Мына айтымар эми бул айдын-айдынга да чыга берет. Защитага да кете берет. Бул эки ролдо ойногон ат. Жүгүргөнү да күчтүү. Бардык жагына жетишкен ат да. 8-9 жылдан бери чабып жүрөт бул ат. Эми аттарды биз Кыргызстанда ар бир айыл, район, областтарда болгон оюндардын арасынан ушул аттар тандалып алынат. Жөнөкөй эле аттап келип сала бербейбиз. Булар ачык айтабыз эми полукровный, высококровный деп бөлүнүп кетет эми кийинки күндөрдө. Ошондой аттар бар. Новокирский аттар жогораак азыр. Ошо биздеги аттардын көбүнчөсүн ушу тандалып алынган ат да. Чүй областынан көбүнчөсү азыр. Кыргызстандын эң эле жылкынын көбү Чүй областында болуп атат ошо. Жылкы Чүй областынан алабыз да. Ысыкөл областынын аттары бар ошо. Жакшы. Бул көкбөргө ылайыктуу аттар да. Жылкылар көкбөрүнүн аттары болгондон кийин ооруп калат. Табити жок болот. Ушунун баарын саякбер адам алдын ала сезет да. Муну эртерээк сезип, ошого аракет кылсаң, ошол ат аман калат да. Күнүгө эртең менен кечинде түштө ушулар менен болгон үчүн ар бир аттын характерин, ден соолугун байкап турасың да. Ошол эртең менен 5тен баштаган кечки 10-11ге чейин жанында болосуң ушул аттар менен.
Aytor, qandaysың? Qanday saldың? Көgat тауында жуылып жатады. Қазақтар келсе екен ертерек. Lexus attı, güzel. Ayağım. Ne yapalım? Kaçar. Çok kağıtla birinci getirsin. Asla be. Салам алейкум, Кыргызстан Елім жерім сізге салам. Намысты бекем қорған Құдай бұйырса. Там айрым газеті оқып бардым. Көчмендерге азыр аттардың составын топтап бүткенбіз. Дайрықтар башталды. Birinci kolu otap. Bu saatlerin sostavı жақсы. Bizde 12 at var ama 12 attın bari tengele. Kırgızstan sboruna tandalgan, her bir komandadan tandalып alıngan atlar. Buyursa. Bari жақсы, hazır komandada atların. Assalamualaikum bana. Anladın? Durdun mu? Ha? Söyle pakende ol, ulaştırdım mı çıkarsa sırasın. Yıldı göster çıkanda sürülbe öyle kollarıma deme olsa. Akırın, hayra. Tartın 3 yolu. Üstüne çıkanda bizzettiler. 1-2 yol tartın kılar. Dağ. Tartmağız. 1, 2, 3. Sekirip düşkön bol boy. Hayra ıldı. Öyde qanday çıksan ıldı oşonda öşөsүң. Bütün güç var. Aa, gördüm načar oldu. Urpan sen otur.
аттардын машыгуусу азырынча көлгө барып атабыз, бастырып атабыз азырынча. Арасында тренировкалар бар. Тоого алып барып, тоого да чыгарып келебиз. Ошо көбүнчөсүн тоого бастырыш керек, көл жээктеп бастырыш керек. Аттарды тренировкасы Кудай буйруса келатат эми. Дайындык жакшы эле Кудай буйруса. Мен жуан бердим. 10 сүймөдө Bu yerde hazır 15, 30, 50, 60, 100 kilogram. Бул негизи айта кеткенде бул тренировканын өзү максаты биз мурдагы биздин өзүбүздүн таза абада, тоодо жакшы эмеде түздүк. Кудай буйруса түзүлдү, жакшы өттү да. Эми экинчи этап болсо бул Сусамыр өрөөнүндө болду. Сусамыр өрөөнүндө болсо биз биринчи этапта чуркап таш менен машыгып, чалгы чаап арканга чыксак, экинчисинде болсо бул чисто өзүбүздүн нукура биздин ушул Сусамыр өрөөнүнө 3 жолу улак өткөзүп бердик. Улак менен машыктык, жалаң аттар менен иштедик. Балдар болсо эртең менен кечинде тоого чыгып атты.
сбор эң жогорку деңгээлде өттү. Кудай буйруса балдарыбыз мындай айтканда даярдыгы 100%га даяр. Биз команда Кудай буйруса сөзсүз түрдө кыргызыбыздын желегин желбиртебиз деген ойдобуз. Кыргызстан жана Казакстан курама жааттары кимиси дүйнөнүн мыктылары. Биз сандан соң аныктайбыз. Ошондой бизде көптөн күтүлгөн беттеш дагы бир аз көзүмөндө болсо башталат. Калыстырыштагы жаңыда алгачкы улакка болгон аракеттер жасалган кезде биринчи жолу биздин команда жекшелди. Эң алууга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок андан кийин дагы аракетин улантат деген ишеничибиз бар. Эң башкысы бербеш керек, чалууга мүмкүнчүлүк бербеш керек эле. Жаман көрүнүш ушул жерде орун алат. Азамат бул жерде абдан жакшы көрүнүш орун алып кетти. Чындыгында Азамат ким экендигин сиздерге аныктап бере алам, бирок анткени мезгилде да биздин мекендештерибиз коргонуу бөлүгүндө мыкты оюнун жүргүзүшү. Дагы бир жолу Казакстан өлкөсүнүн 8 номердеги Мамадов Дүйсенбековдун карамагында улакка сакталып келүүдө. Сөзсүз түрдө аны биз коргонуу бөлүгүндө мыкты ойноо менен мекендештерибиз таба чийининен сыртка чыгарып жибергендигин көрө алдык. Жүрөктөн ушун алып өткөн окуя Самдан көзүмөндөр мурун орун алган. 7 номердеги Нуржигит Мырзабаевдин чоң тору аттуу аргымагы чындыгында анын ылдамдыгы керемет болчу. Биздин мекендештерибиз эч кандай айламалы таба алмак эмес. Эгерде эле улак ошол тайгызанын ичинде түшкөндө азыр жекеме-жеке бар. 3 номердеги жок, бул жерде 6 номердеги казакстандык Абдугали Абджапаров уланууга жетишти. Каршы Кубаныч Султануулу өздүнүн коргонуу бөлүгүндөгү аракетин жасап берет. Биздин мекендештерибизге жылмаябы. Жаракатсыз ишенип туралы 6-чы катар санында ойногон Абдыжапаров Абдугали лазер аты менен жерге жогулуп түшкөндүгүн көрүп отурабыз. Спортто эң башкысы ден соолук экендигин айтып өтөбүз. Атаандаштардын жөөкөсү качып кеткендигине байланыштуу биздин командадан 2 ойунчубуз аны кармаганы кеткендигин көрүп отурабыз. Эң башкысы мына жаракатсыз башталыш керек. Андан кийин эки тарап тең татыктуу түрдө беттештүү ортолот деген ишеничибиз бар. Абдугали Абдыжапаров азыр тиешелүү түрдө ошол медициналык жардамдар көрсөтүш керек. Бул спортчу, улакчы мына бүгүнкү алгачкы эле оюнда активдүүлүк менен баштады десек дагы албайбыз. Жалпысынан турнирде 3 улагы бар экендигин айтып өтүшүбүз керек. Эки тараптын оюнчуларынан улакчы жерге түшкөн, мына биздин мекендешибиз кайрадан атына минип оюнду улантууга мүмкүнчүлүгү бар экендиги билдирди. Азыр биз болгону Казакстандык Абдугали Абдыжапаровдун ооба айта бериш.
өкүнүчтүү жагдай орун алып кете жаздады. Абдыгали Абдыжапаров лазерлик маал менен ошол жерден улак тең алган, анары ортодогу талашта бир аз жол берилет. Жыйынтыгында жаракат алып калгандыгын көрүнөт. Эмес болсо дагы Казакстандын Абдыгали Абдыжапаровдун ден соолугу мыкты болуп, анан беттешишини биз кайтып келүүсүн күтүп алабыз. Андан сырткары Казакстан өлкөсүнүн бул беттешти өтө бир мыкты деңгээлде баштагандыгын биз моюнга алышыбыз керек. Манас Ниязов бул сиздердин назарыңыздарда Карамамга жиберилди. Бул биздин мекендешибиз эмнеге жиберилгендигин сиздерге тактап берүүгө аракет жасайбыз. Убагы жок турган атамызга каршы атты катуулгандыкта чаап жибергендигине байланыштуу айтор. Азыр Казакстан өлкөсүнүн өкүлдөрү 2 мүнөт бою биздин мекендештерден үстөнлүктө себеп алат. Бир оюнчусу бек болуп эсептелет. Мына азыр Казакстан өлкөсүнүн өкүлдөрү улакта алган учурда мындай катачылыкка жол берүүнүн эч кандай кажети жок. Ушундай окуя орун албашы керек. Себеби кандай окуя бардыгы бир оюнчуну барып ошол жерде улакты тартып биздин республикасынын өкүлдөрү туура өз мезгилине жетпей жана улакты тартып алууга абдан жакшы жаралган мүмкүнчүлүк, бирок жок, бул жерде Кыргыз өлкөсүнүн коргонуу бөлүмүбүз баалап койсок болот. Мына ушул жерден каршы чабуул орундалып бара жаткандыгын көрдүк. Бул өтө коркунучтуу абал. Мына Манас Ниязовдун Карамамга чыгып калуусу бул чындыгында биздин 3 оюнчу үчүн өтө бир татаал абал десек да жаңылышпайбыз. Өтө бир көрчмөздөгү талаш орун алган экен. Биздин мекендешибиз мына Нурбек Юсупов дагы içinde eriyön orundalып жаткан кезде Сейитбек Анарбеков жана атаандашы Шерифкулов Бактыбай экендигин айтып өтөдү. Эки тараптан аракеттер бар. Азырынча кимиси чийинди сыртка биринчи алып чыккендек байкайбыз. Жок казак командасынын оюнчусунда булар. Эми гана биздин мекендештерибиз азыр улакты тартып алып аракеттерин көрүп жаткан учурда казакстандыктар дагы жөнөкөй эмес, алар дагы өзүнүн мыктылыгын дагы бир көрсөтүп азыр өтө бир кооптуу чабуул ушул жерден уланат. Коргонууга баш керек биздин мекендештерибиз өз мезгилинде коргонуу орун албай турган болсо анда өкүнүчтүү окуя орун алып калышы ыкмал. Жаза Мамыдов Манас 8 секунда калды. Батыраак ошол Кыргыз өлкөсүнүн мыкты оюнчусу Манас Ниязов майданга аралашып 4-4 боюнча беттеш уланат деген оюбуз бар. Ал учурда өтө бир көрүнөктүү берилиш. Кыргызстандыктар жерден улакты тартып алды жана 7-номердеги мекендешибиз Манас Ниязов жагы гана Карамамыдан оюнга аралашкан мекендешибиз азыр улакты такымга басуу менен атаандаштардын жарым аянтына өтө бир кереметтүү Карамамыдан чыккан Манас Ниязов мына ошол улакты күтүп тургандай чыгар замат каршы чабуулга өз командасын алып келди дагы. Бул турнирдеги жалпысынан 7-чи бүгүнкү беттештеги алгачкы улагын жаратты Манас Ниязов. Биз чындыгында өтө кубанычтабыз. Кайталоодон дагы бир ирет карайлы дээрлик бөт кийимчен Казакстан курама командасынын оюнчулары артта калып калган жана ал жактан коргонууга келгенге тактыр жетишкен жок. Мына ат эринен дагы түшүп калгандыгына карабастан биринчи болуп улакты тайгазанга ыргытты. Демек бардыгы эреже алкагында биздин курама команда алдыга чыкты. Мына ушундай деңгээлде улатат деген ишеничибиз бар. Мына азыр кайрадан улакты Рустам Туналиев болбак аргамагынан аракетин көрүүдө өтө жакшы аракеттер бар жана каршы чабуул бар. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк азыр эгерде эле ошол артындагы Рустам Туналиевдин өнөктөштөрү Казакстан курама командасын коргонуу бөлүгү мыкты деңгээлде кармай Нөкбөрүнүн атамандары кимдер экендигин дагы бир ирет мекендештерибиз бизге тастыктап көрсөтүп жаткан учуру Рустам Туналиев жалпы мелдештеги 4-чү ал эми беттештеги 1-чү упайын жаратты. Мына ошентип буга чейин Манас Ниязов
bir ұпайды жаратқаннан кейін bir ошол минутадағы өтпөй Рустам Тыналиев екінші ұпайды жаратып отырат. Биздин ана мекендешибиз Рустам Тыналиевдин артынан Жиенкулов Элдардын дагы секиргендигин көрдүк, бирок коргонууга кайрадан эле көп кийимчен Казакстан курама командасы жетишкен жок. Өтө жакшы башталыш десек дагы жаңылбайбыз. Биринчи бөлүктүн алгачкы эле 10 мүнөттүгө жыйынтыгына чыгып элек маалда 2-0 эсебинде алга чыкканыбыз бул. жаткан өздөрүнүн ишин албай турган учуру ошол мезгилде чындыгы көкбөрүнүн ошол чемпион болчу командасы ким экендиги бизге акырындап көрсөтүлүп бара жаткан учуру деп айтсак жаңылышкан болбойбуз. Өтө кереметтүү беттеш, өтө кереметтүү чыңалыштагы оюн. Мына ушул беттешти көргөн соң чет өлкөлүктөр да бул беттешке, бул оюнга кызыгат деп айтып кетсек анда жаңылышкан болбойбуз. 頑張れ